Урматтуу дыйкандар, бүгүн биз Жайыл районунун Кайылдык айылында талаа күнүн өткөрүп атабыз. Талаа күн бул бүгүнкү талаа күнүбүздүн темасы дан эгиндерин, анын ичинен үздүк буудайды түз айдоо технологиясына арналган. Бүгүнкү талаа күнүнө дыйкандар, өндүрүүчүлөр, чоң фермерлер жана ошондой эле un өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы бирикмеси келген. Анан жергиликтүү агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын райондун деңгээлинде келип, ушул кичинекей чакан площадка түзүп, бүгүн ошол Кыргызстандагы буудай өндүрүү, анын сапаты кандай болуш керек, анын баасы кандай болот деген темада жакшы пикир алып диалог курдук. Анан негизгиси бүгүнкү биздин талаа күнүбүздүн негизги максаты ушу бизде күздөн бери колдонуп келаткан, ошол Жайыл районунда биринчи жолу колдонулуп аткан түз эгүү системасын жыйынтыктары менен тааныштыралы деп чакырганбыз. Быйыл жылда жакшы, баардык иштер жакшы болуп, буюрса биздин жыйынтыктар жакшы болууда. Талаа күнүндө ушундай чоң ийгиликтер менен бөлүшүп атабыз. Я представляю интересы Ассоциации мукомольных предприятий. Также мы координируем кластер зерна. Сегодня мы участвуем, полевой день у нас, знакомимся с фермерами, с новыми технологиями. Сегодня нам презентовали сеялку Nautilus нулевой обработки. Также мы ознакомились с результатами на полях, как вы видите. В основном хотелось бы поделиться тем, что кластер зерно второй год ведет свою деятельность. На сегодняшний день мы ведем работу по расширению кластера зерна, помогаем нашим членам и фермерам получать финансирование в рамках госпрограммы под 6%. Также мы сегодня узнали потребности фермеров, с какими проблемами они сталкиваются, и ищем пути возможной кооперации с другими организациями, с фермерами по привозу новых семян, по внедрению новых технологий для того, чтобы улучшить качество сельского хозяйства и в итоге прийти к высокоэффективному сельскому хозяйству. И самое главное, повысить уровень пассивных площадей именно по зерновым, особенности по пшенице. Бул жерге тест центрдин жардамы менен ушунчалык биздин айылга, дыйкандарга көп жаңы технология внедрация этип атат. Мен эмнени айткым келет бул нерсе менен? Бул жаңы техника, жаңы эме, технология адамдарга, кийинки муундарга жакшы бир өзгөчөлүктөрүн көрсөтөйүн, калтырайын деген нерседе эмеде кылынып атат да. Эмне дейбиз? Мына ушул жаңы технологиянын күчү менен биздин дыйкандар жакшы урожайга жетип, түшүмдүүлүккө жетип, өздөрүнүн баягы кылган расходторун, каражаттарын кайра артка кайтарып, мурункуга салыштырмалуу жакшы бир пайдасын өйдөрөөк кылып көрүшсө, биз үчүн бул дагы чоң жетишкендик болуп, тест центрге рахматыбызды айтып элек ушундай жакшы бир технологияларды алып келип берип аткандарына.